Төрахан мырза, ассаламу алейкум. Мынакей сиздер азыркы учурда жогорку кеңешке экинчи окууга даярдап жаткан мыйзам долбоору туурасында сөз кылсак, эң алды менен ал маркумду узатуу жана сөөгөн жайга коюу иши боюнча деп аталат. Негизи бул мыйзам долбоору эми чындыгында мына Бишкек шаарынын тегерегинде, Бишкек шаарынын ичинде өзү ушул маркумду коюу, узатуу кийинки учурларда абдан эле чоң көйгөй болуп калды да. А эгерде ушул мыйзам долбоор кабыл алынса, кандай болот, кандай өзгөчөлүктөр болот, кандай жеңилдиктер болобу? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр билгендей биз былтыр жазында бул кызматка келгенбиз. Анан келгенден кийин өзү биздин азыркы мэрибиз сураныч менен келген. Негизи бул жакка биз билбейт элек. Анткени ушу саясатта жүрөсүң, жогорку кеңеште иштедиң, анан дин жаатында дагы жүрөсүң, ушул жакты бир тартипке ортотуп берчи деп сураныч болгон. Биз ошондо эле айтканбыз. Анткени Улан Эгизбаевдин передачаларын көргөнбүз да. Ал жерде бир топ чоң мафиялар бар экен, чоң бир сырттан ичтен кийлигишүүлөр бар экен. Аны жогору жактан чоң колдоо көргөзбөсөңөр, биз ал менен күрөшө албайбыз дегенбиз да. Анан Эмиль Мырзакулович өзүнүн сөзүн берип, мэр министрдин деңгээлинде колдоп беребиз, бир тартипке орнотуп бериңиз деп суранган. Анан келгенден кийин биз болсо ушул эмнеден баштайбыз деп келсек, мыйзамдары жок экен да. Ички сырткы мыйзамдары жок. Анан сырттан ар кайсы жактан ар кандай суранычтар менен башаламандыктар уюштурулуп келген да. Тиги жерлердин дагы сатылышы, брондордун дагы сатылышы бүт бардыгы мыйзамсыздыктын жол берилип келген. Ошондуктан биз болсо бул жерди тартипке келтириш үчүн мыйзам керек деп келгенден кийин эле ошол мыйзамды сөзсүз жазылыш керек, бизге жардам бериш керек деп коомчулукка, өкмөткө кайрылып атып, анан өкмөт сөзүбүздү угуп, Министерство социальной защиты труда ошонун негизинде мыйзамды жазып баштаганбыз. Ал жерге барып жазып баарын бүтүрүп бергенден кийин өкмөткө өткөн, өкмөттөн ошол жактан Минфин мыйзамга каршы болуп, ошо менен токтоп алган да. Анткени ал мыйзамда адамдарга, өзгөчө жанагы жакыр адамдарга коюп алыш үчүн компенсация төлөнсүн деген мамлекет тарабынан ошол каралган. Ошол себептен ал Минфин каршы чыккан бул мыйзамга. Мамлекет тараптан биз акча бөлө албайбыз деп турчу. Анан биз ал мыйзамды кышында алып туруп, анан кийин жогорку кеңеш менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан ошол учурда депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович макул болуп, ушул мыйзамды алып чыгууга макул болгон чогуу иштешип, анан быйыл жаздан баштап бул иш ордунан жылды. Коомдук угууда бир ай турду. Андан кийин жайында каникулга кетишти. Андан кийин биринчи окууга ага чейин 2 комитет колдоп берди. Биринчи окууну болсо өткөн жумада өткөрүп беришти. Колдоп эми мына кийинки жумада экинчи окууга даярдап көрсөтүп атабыз. Ошол жерден бир топ колдоп берсе, анан азыр теги өкмөт дагы колдойбуз деген ниеттерин билдирди. Ушулардын баардыгы колдоп туруп өткөрүп бере турган болсо, анда бир чоң реформа Кыргызстан боюнча жүрөт деген ишенич бар. Жок, бул мыйзам долбоору сиз айтып атасыз Кыргызстан боюнча же мына Бишкек шаарына тиешеси барбы? Бул мыйзам ошол Бишкек шаарынын базасында Кыргызстан боюнча чоң реформа жүрөт. Биз билебиз да, мынакей көйгөй болуп келген канчадан бери ошол Бишкектин тегерегинде маркумду коюу жайларын алуу өтө кыйын да. Болгон болсо да кымбат. Ошону менен катар мына коррупция да болуп кеткен да. Мынакей ошо өлгөн адамды узатууда акчасы бар, акчасы жок деп биздин ушу жарандар бөлүнүп калды да. Негизи бул абдан көйгөй. Ошол жагы кандай болот эмичи? Мындай. Орусча айтканда спрос и предложение деп коет. Спрос эгер көп болуп кетсе, предложение аз болсо, ошол жерден баасы да кымбаттайт, анан ар кандай бүдөмүк иштер башталат да, коррупциялык иштерчи. Ошону жоюш максатында, анткени өзүңүздөргө билгендей, Бишкектин ичинде көрүстөнгө жер калбай калган. Ошол себептерден жанагы
бұрын жер бөлүү жагы анандай башаламандык болуп, анан жанагындай коррупцияларга жол берилип келген. Ошонун бардыгын жок кылыш үчүн Бишкектин өзүнүн мына Бишкек шаарына караштуу 7 көрүстөн бар. Бирөөсү аларча, ал өкмөт аркылуу чечилет. Ал дагы толуп калды. Анын ордуна азыр жаңы жер бөлүп берди. Ал теги Аларча паркынын оң капталындагы тоо этектеги дөңсөө жер. Андан сырткары Бишкектики азыр Грозд айылында жайгашкан 45 гектар. Грозд айылы Бишкектен бир 30-40 километр алыстыкта турат. Бишкектиктер болсо жакын жерге коюуну каалайт экен, анткени туугандары барат, тияк барат. Ошондуктан Бишкектин тегерегиндеги айыл өкмөттөргө бүгүн коюлуп жатат. Айыл өкмөттөргө коюлуп жаткан эң коркунучтуусу Бишкектин тегерегиндеги суугат жерлердин бардыгы азыр көрүстөнгө айланып бара жатат. Акыркы Арча бешиктин үстүндөгү чоң Бишкектин көрүстөнү жабылып калган, өзүңүздөргө белгилүү 2 жыл мурун, 3 жыл мурун жабылган себептен азыр Аламидин жана Сокулук райондоруна тиешелүү Бишкектин жээгинде жаткан ондогон айыл өкмөттөр бар. Ошолордун жерлери аябай тез арада өсүп жатат. Мисалы үчүн ал жерде мындай чечимдерди кабыл алышкан. Эгерде айыл өкмөттүн жараны болсо, ага жери бекер берилет. Эгер шаардан же сырттан келе турган болсо 30-40 миң төлөнсүн деген. Ошондой чечимдерди кабыл алып туруп, ошол чечимдер менен азыр бишкектиктердин баарын ошолор коюп жатышат бүгүнкү күндө. Буга чейин дагы коррупциялар болуп келгенин себеби өзгөчө жанагы брон деп аталат, жанынан жер суроо. Ошол жерлер дагы сатылып келген да. Эртеле дайындап коет, эртеле дайындап коет. Биз барып текшерип карап көрдүк. Кээ бир жерлер мындай үй бүлөсүнө деп бир 6, 7, 10 жерлерге чейин брондоп койгондор бар. Кээ бирлери 1-2 брондоп койгон жерлер бар. Ал брондун баалары болжол менен $500 $5.000 чейин болгон. Анын бардыгы жеке чөнтөктөргө кеткен, анткени мыйзам деген жок болгон да. Азыр ошолордун бардыгын мыйзамдаштырайын деп жатабыз. Эң негизгиси бишкектиктерге баягы жерлер ачылат бул мыйзам мененчи. Анын жер жок себептен анын азыр жана сиз айтып аткан кыйынчылыктар бар, ошодон болуп атат да. Жер таба алышпайт, жер тапса да жанагындай кымбат, ар кандай ортодогу шылымдар бар. Ошолордун аркасынан баалардын ар кандай кетип аткан ошол себептен. Бул мыйзамдын кабыл алынышы менен мындайча айтканда эски жабылып калган көрүстөндөрдү кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү ачылат. Ошол жогору жактагы көрүстөндүн аянты 300 гектардан ашык. Кайсы Арча бешиктин өйдө жагында 300 гектардан 500 гектарга чейин чоң да. 1,5 миллион адам коюлган, бронированный жерлери 5 миңден ашык. Мындай кое турган жерлери дагы 7 миңдей. Ал жер толуп калган себептен жабылган эмес, ал жер ошо тегерегинде мыйзамсыз үй салып алгандардын себебинен жабылган. Бүгүнкү күндө мыйзам негизинде документтерин бергиле деп ошол негизинде жабылып калган. Бүгүнкү күндө документтери берилип жатат. Анан баардык толук берилгенден кийин ал жерди азыр мыйзамдын кабыл алынышы менен кайра иштетсек болот. Анткени 500 гектар жөн эле жатат да. Анын эскилерин мыйзамда көрсөтүлүп атат. 35 жылдан кийин эски мүрзөлөрдү тегиздеп туруп кайра коюуларга уруксат берилсин деген. Ошонун негизинде андан сырткары мына Фучикте 15 гектар Братский деген көрүшкөн бар. Автовокзалдын маңдайында Ленинский акиметтин артында дагы Дунганский деген дагы бир 7 гектардай көрүстөн жабылып калган, ал жерде туруп атат. 4-Горбанцанын үстүндө дагы бир көрүстөн бар. Могу Дордойдун жанында 85 гектар бар. Бул азыр полузакрытый иштеп атат. Эгер мыйзам кабыл алынганда толук открытый, толук ачык менен иштейт да. Ошонун себеби менен бишкектиктердин бардыгына толук кенен-кесир жерлер ачылат. Көп тарифтери кандай болот ал жерге? Тарифтери болсо, мынакей ачык болобу? Тарифтери ачык. Буга чейин да биз жарыялап келгенбиз, интернет аркылуу теги эмелер бардык жерде ачык жарыяланып турат. Тарифтер боюнча 10 миң сом жанагы христиандарга берилет, мусулмандарга 12 миң сом. Неге мусулмандардыкы бир аз кымбат десеңиз, анткени мындай түз казылат полный. 2 метр казгандан кийин түүнөн дагы ылдый казылат да. Баягы жумушу сложный, кыйын себебинен алардыкы бир аз кымбатыраак, 12 миң сом.
Ошол себептен мисалы үчүн бардыгы ачык жүрөт. Анан жана брон деген негизги жанагы коррупциянын очогу брон. Бронду дагы мыйзамга киргизип атабыз. Анткени мындай экен да, эми кыргыздар, башкалар атасы өлүп койгон болсо, жанына эле апасына жер сурайт экен да. Же апасы өлүп койгон болсо, жанына эле атасына жер сурайт экен. Эртең атабыз кайсы жанына коебуз депчи. Эми бул динде көрсөтүлбөгөн менен ушундай түшүнүктөр бар экен. Ошондой сурап келишет. Сурап келгенден кийин биз алардын суранычын аткарыш үчүн мыйзамдуу баягы брон деген терминди киргизип атабыз. Киргизгенден кийин бул өзүнүн кандайдыр бир суммасын төлөйт ал жерге. Төлөгөндөн кийин атайын бир кагаздарды биз жазып беребиз. Ушул жер баланчанын брон алган жери депчи. Анан кийин ал кагазды алгандан кийин каалаган учурда атасы неме кайтыш болмосо, ошол келип баягы жерине мыйзамды кое алат. Азыр бүгүнкү брондордун бардыгы мыйзамсыз, жабылып калган, кайра ала алышпайт. Анткени бир да кагаздары жок, далилдүү. Төлөгөн акчалар кайка кеткендери белгисиз. Ошол жерден ошон үчүн ушундай чатактар уюштурулуп, баягы ажиотаждын келип атканы ошол себептерден да. Мунун бардыгы Кудайым буйруса, мыйзамдын кабыл алынышы менен бүткүл баягы менин бардыгы жоюлат. Сиз айтып атпайсыз, ошол эски кабырлар 34 жылдан кийин 36 жылбы, 35 жылдан кийин кайра бузулат деп атасыз. Эмне себептен 35 жыл? Эмненин негизинде ушундай болуп атат? Неги ал жерде мындай да, жакындары эгерде 35 жылдын ичинде ал жерге көмүлгөн адамга деле жакындары барбай калышы мүмкүн. Бирок сиздер эмнеге таянып атасыздар? Биздин таянып атканыбыз негизи мурун Советтер Союзунун учурунда бир мыйзам болгон экен, 50 жылдан кийин кайра иштетилсин дегенчи. Бирок ал мыйзам уже эскирип жок болуп кеткен. Эмнеге 35 жыл деп атсаңыз, жанагы диндин эме сунуштары бар. Ислам дининде адам коюлгандан кийин 25 жылдан кийин уруксат берилет. Ал жерге, ал эски мүрзөлөргө 25 жылдан кийин башка бир здание курулабы же башка бир нерсе кылабы, аларга да уруксат берилет. Эгерде үстүнө коюу жагы болсо 5 жылдан кийин эле уруксат бериле берет. Мисалы үчүн азыр көп кыргызстандыктар умра деп туруп Мекке Мединага барып келип атат. Биз өзүбүз дагы барып көрүп келгенбиз. Ал жерде 3 жыл 5 жылдын үстүндө эле кайра үстүнө коюлат да. Биздики андай болбойт. Биздики үстүнө коем десе 25 жыл деп айтып жатабыз. Анткени биздин баягы жер шартыбыз, аба ырайыбыз башка, адамдын баягы мындай чирип жок болушу дагы кечирээк кетет да. Ошондуктан биз максимальный срокты алдык 25 жыл деп. Эгерде башка бир здание курабыз, башка бир же болбосо башка бир эмеге максатта иштетебиз дей турган болсо, анда 35 жыл деп атабыз да. Ислам дини 25 жыл деп, биз ага дагы 10 жылды кошуп, баягы адамдар анткени толук динди түшүнө элек, толук эмете элек. Ошондуктан биз баягы Советтер Союзунун законуна жакындаштырып туруп 35 жыл деп коюп жатабыз. Мындай жерлер Кыргызстанда кайталанганбы десеңиздер, кайталанган. Анткени өзүңүздөр билгидей, Жибек жолунда Ысык-Көл кинотеатры болгон. Ошол кинотеатрдын аркасынын бүт бардыгы кабырлар болгон, көрүстөндөр. Ошону бардыгын тазалап туруп, бүгүнкү күндө чоң центральный мечит ошол жерге курулган. Сөөктөр калбай калды эле дегенде жок, сөөктөр бар болчу. Сөөктөрдү казып атканда чогултуп туруп, анан башкака көмүп койгон, Куран окупчу. Эң негизгиси баягы сөөк жок болуп кетиш максат эмес. Максаты ошо дене чирип кетсе болду. Сөөктү ары бери жылдырып койсо болот да. Демек ошол эски ошол көрүстөндөрдү кайра иштетүүдө эгерде сөөктөр чыкса, демек аларды чогултуп туруп, анан кайра Куран окуп көмүп коет экен. Ооба. Анткени үстүнө коюуда андай маселе болбойт. Анткени үстүнө коюуда бир 2 метр сөөктөр алгалат да, кайра эле үстүнө коюлат. Эгерде башка бир чоң здание курула турган болсо, анда сөөктөрдү чогултуп туруп, анан башка жагына жылдыртып, атайын ошол тиги муфтияттын кишилери менен
мындайча айтканда кеңешип туруп анан бир жерлерге жылдырылат. Мындай нерсе өзү чоң иш чара болот да, чынбы? Муфтият бардык артында. Айтыңыз, мынакей жогорку кеңеште парламентте биринчи окууда каралды да. Эң негизги кандай суроолор болду сиздергечи? Эмне деп айтышат? Эл өкүлдөрү эмне деп жатышат? Анткени дин боюнча толук түшүнүгү деле баягы жакшы жеткиликтүү эмес да негизи. Ошо ал жерде биринчи окууда ошо дин комиссиясынын өкүлдөрү да келип отурушту. Биз бул мыйзамды даярдап атканда дагы ошол муфтияттын жанагындай шариаттын закондорун баардыгын эске алуу менен жазылган. Бул боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек. Анткени элибиз толук баягы мындайча айтканда маалыматтар толук түрдө жетишкен эмес. Эң негизгиси бүгүнкү күндө жашоо өзү ошо реформаны талап кылып жатат. Бул реформаны жасаганга биз милдеттүүбүз. Бирок баардык диндердин, мыйзамдардын сакталышы менен ошону элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Андан сырткары мисалы үчүн бизде жакыр жашагандар өзгөчө Бишкекте дагы көп, туугандары дагы көп келишпейт. Анан ошол эсептесек минимальный эле адамды узатыш үчүн бир 40-50 миңдей акча королот экен. Азыркы учурда ошол акчалары жок адамдар өздөрүнүн туугандарынын аркы биз кое албайбыз деп моргко өткөрүп койгон учурлар катталып жатат. Аны болсо жана туугандары жоктор менен аралаштырып туруп, айына бир жолу биздин мекеме алып барып коюп жатат азыр деле. Бирок биз барып көргөнбүз кандай уюштурулуп атканын. Алар болсо барып туруп Гроз деген айылга бир мындай яма деп чуңкур казылат. Казылгандан кийин эле ошол жерге бүт баардыгы үйүлүп, үстүнө үйүлүп эле коюп эле жаап таштайт. Ал жерде мусулманбы, башка диндеби баары бир, мусулманбы, аял эркекпи, башка диндеги бүт баары аралаштырып туруп бир чуңкурга коюлуп келген. Анан биз жеке өзүбүздүн баягы динди сактанып жүргөн адам катарында биз бул ишти көзөмөлүбүзгө алганбыз. Ал жерден өзүнчө дагы бир жер бөлдүргөнбүз. Анткени ислам дини менен башка диндер өзүнчө бөлүк турсун деп пайгамбарыбыз айтып кеткен. Ошолорду болсо биз теги моргтон эле бөлдүртөбүз. Мусулмандардын өзүнчө, башка диндегилердин өзүнчө. Азыр ошондой болуп атабы? Азыр ошондой жүргүзүп атат. Эми бул мен жеке өзүмдүн эле бир көзөмөлүмдө, өзүмдүн инициативамда болуп жатат, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан эртең башка бир адам директор болуп келсе, мурунку ишке кайра эле түшөт да. Анткени мыйзам ошондой көрсөтүлгөн. Анан кийин бирок бул дагы каралып кетсин. Анткени жана туугандары жок адамдар ай сайын 20-30 коюп атпайлыкпы? Алардын деле туугандары бар. Алар туугандары билбей алган, Бишкекке келип туруп кандай акыбалда кайтыш болуп кеткенин, анан ошондук барып коюлуп жатат да. Алардын туугандары айылда жүрөт, билбей жүрүшөт. Бир 3 айдан кийин, 4 айдан кийин, 1 жылдан кийин келип таап алып кетишип жатат да. Анан көптөр айтат, эгерде мындай диндин бир эме адамча диндин негизинде коюлган болсо, анда биз албайт элек. Мындай аралашып жаткандан кийин айылууга мажбур болуп атабыз депчи. Ошолордун баардыгын дагы мыйзамдаштырып коелу деп бул мыйзамга көрсөтүп жатабыз. Ким келбесин, мыйзам негизинде диндин баягы талаптары менен мындай ызаты менен узатылсын депчи. Ошондуктан ага дагы компенсация каралат. Ошол кишилергечи. Мамлекет тарабынан акча бөлүнүшү керек. Ал биз эсептеп чыктык, минимальный бир адамды узатыш үчүн 16-17 миң сом керектелет экен. Ошол акча жанагындай туугандары жокторго да бөлүнүп, ошол мекеме жоопкерчилигин алып туруп, жакшы зат менен узатылсын деген мыйзамда карап кете турган болсок, ким келбесин ошону аткарууга мажбур болот да. Жана ошол эле мыйзамда башка туугандар кимдин бир тууганы кайтыш болгон болсо дагы ушул жанагы пособияны жөлөк пулду берилсин деген мыйзамда негизги азыр баягы Минфиндин каршы болуп атканы ушул жерде. Кандай жөлөк бул? Бул деген мындай, эгерде бир жакыны кайтыш болгон болсо 18 жаштан эми 100ге чейинчи.
ага ошо узатуу алыш үчүн мамлекет тараптан 16 000 сом бөлүнсүн деп көрсөтүп жатабыз. Ким болбосун. Ким болбосун. Анткени бул өзгөчө бул жанагы жакыр үй бүлөлөргө өтө керек. Анткени минималдык чыгым менен коюп алганга шарт берет да. Бирок мындай да, ал жерде сиз бардыгына көрсөтүп атасыңар, силерчи. Ким болбосун. Жакырбы, байбы, эми бизде ачык эле айтылып калды, мындай нерсе айтсак да болот да, жарашат. Эмне себептен бардыгына коюлуп атат? Анткени мындай экен да, мыйзам жакыр эмеге деп бөлбөйт экен. Өзгөчө биз азыр соцзащита соцфонд менен сүйлөшкөндө пенсионерлерге бул акча каралган экен. Бул акча каралган, былтырлары 17 000ден берип атыптыр, быйыл 30 000ге көтөрүлгөн. 17 000ден берилип атканда 400 миллион сом кетип атчу экен. 30 000ге көтөрүлгөндө азыр 600 миллион сом ошол жака кетип жатат. Бирок эми пенсиядагыларга гана каралган экен. Берилет. Негизги эметип аткан 18 жаштан жанагы 63 жашка чейинкилер кайтыш болгондор деле көп. Пенсияга чыкпаса, берилбейт аларга эч кандай. Бирок соцтуруудан карасак, ал деле какой-то бир акча аз каралган экен, бирок бирөөдүн алып атканын угуп элекми ушуга чейин. Мисалы үчүн таптакыр баягы учетто турбаган адам болсо 1,5 миң сом, учетто турган баягы жакыр ошо иш иштеп аткан учету бар болсо 4,5 миң сом, иштеп атып кайтыш болгон болсо 7,5 миң сом деп каралыптыр. Бул деле мындай алуу процесстери да көп экен, анынчы справка тияк биягына ошол болсо. Мындай да Бишкек шаарында чет жактардан келген, областтардан келген, райондордон келип отурукташып калгандар бар да. Аларга чындыгында баягы даректерин тактап, документ чогултуу кыйын, ошон үчүн сиз айтып атасыз, бул акчалар эч кандай алынганын биз билбедик депчи. Демек бул акчалар бар. Бул акчалар бар. Ошол акчалардын бардыгын баягы чогултуп элечи, майдалап чүйдөлөп эле, тилпей эле туруп, жанагы пенсионер деп өзүнчө бөлбөстөн, мындайча айтканда жаран, Кыргызстандын жараны катарында эле мамлекет өз кепилдигине алып, узатуу жагынан деп. Төрөлүү жагында жаран мамлекет албады, бекер төрөлтүсүн тегинсин депчи. Ошондой эле узатуу жагы бекер узатылсын, минималдык бир эме менен депчи. Нар жагын ким кандай кылып көбөйтүп алат, ал өздөрү билет. Жок дегенде баягы жакыр адамдар ошо минималдык эме менен өзүнүн заты менен узатып алсын, шарт түзүлүп берилсин депчи. Жери бекер болуп, казылып, ташылып деген. Ошонун ичине где-то биз эсептеп чыктык, бүгүнкү күндө 16-17 миң сом турат экен да. Ошол берилсе, ана жанагынтип майдалап чүйдөлөгөн бардыгын жок кылып эле жаран катарында деп эле берилсин деген бир сунушту айтып жатабыз да. Анан ал дагы өзүнчө жөнөкөй болуш керек. Бир 2-3 справканын негизинде эле, мисалы үчүн өлгөн тууралуу справканы алса, паспорту, жашаган жерин алса эле, ошонун негизинде берилсин деп жатабыз. Андан сырткары ошол эле учурда дагы шарт түзүп берип атабыз шаардыктаргачы, Бишкек шаарына. Мисалы үчүн жакыныңыз кайтыш болгон болсо, сиз келесиз дагы мекемеге, биздин мекемеге арызыңызды жазаңыз. Например, баланча тууганым, акем укем кайтыш болгон себептен мага тиешелүү ошол 16 000 компенсацияны ошо сиздердин мекемеңерге которуп алышыңарга мен макулмун деп эле арыз жазып коет. Болду, ошонун негизинде эле биз алып барып туруп бекер жерин да бекер, казып бергени дагы, машина ташыганы да бекер кылып туруп, тез арада биз коюп беребиз дагы. Сиз болсо справкаларды чуркап жүрө бербейсиз да. Аларды биз алардын ордуна биз өзүбүз баягы өкмөт менен келишим негизинде кийин котортуп алганга мүмкүнчүлүк ачат. Бул жанагы акча төлөө маселеси бул ушул Бишкек шаарында гана ишке ашат, Бул азыр биз сунуштап атабыз Кыргызстан боюнча деп турчу. Кыргызстан боюнча деп сунуштап атабыз. Эгер Кыргызстан боюнча сунуштасак, эсептеп чыксак 600 миллион сом кетет экен. 600 миллион сом. Жанагы кандай 1 жылгабы? 1 жылга. Жанагындай пенсионерлерге деп кетип аткан акчанын өзү деле 600 миллион экен да. Андан сырткары жанагы акчалар дагы каралган. Азыркы учурда деле 600 миллион кетип атат. Кетип атат, ооба. Бүгүнкү жана берки акчаларды эсептебегенде, например, жанагындай эч жерде учет жок болсо 1,5 миң сом, учет бар болсо 4,5 миң сом, бир жерде иштеп аткан болсо 7,5 миң сом деп акчалар каралып туруп атпайбы? Ошолордун баарычы. Ошолордун баарын эсепке албаганда пенсионерлердин өздөрүнө эле кетип аткан акчасы 600 миллион сом экен.
Биз мындай жалпы эле жанагы мыйзамды алып туруп жалпы кыргызстандыктарга деп чачып атсак, эгер 17 миңден деп туруп, ошол акча деле 600 миллион сом болот атпайбы? Просто болгону мыйзамдарды бири-бирине шайкеш келтирип эле кабыл алыш керек да. Демек акчанын королушу, каражаттын сарпталышы, керектелиши ошол эле мурдак боюнча калат. Бул мыйзам долбоор эгерде ишке ашса, бирок мындайча айтканда, эгерде мыйзамдарды шайкеш келтире турган болсо, бул Минфинге, өкмөткө мындай оорчулук келбейт. Болгон эле жанагы майдалап ар кайсы статья кылып туруп бөлүп аткан акчаларды бир статьяга келтирет. Анан кийин ошол эле учурда алар доступный, мындайча айтканда адам билиш керек да, мен барып ала алам деген ишеним да келиш керек. Баягы өзүнүн эки справкасы менен баары эле тез арада алыш керек. Ошолордун баардыгын биз мыйзамдаштырып, жөнөкөйлөштүрүп туруп, адамдарга мындай жеткиликтүү кылып туруп чечип берели деп атабыз да. Сиз айткан суммачы бул аз эмес. Эгерде ошол биздин жана соцзащита тараптан буга чейин каралып келсе, мисалы үчүн маркумду узатууда, тууган тушканыбы, жардыбы, Бишкекте жашайбы, пенсионерби, бул акчалар жөнүндө биз мен мисалы үчүн журналист катары уккан эмесмин да. Ал акчалар каяка кетип баратат? Эмне болгон акчалар? Мына ушуну дагы бир карай турган учур болобу? Ошонун баардыгын мен караш керек деп ойлойм. Анткени буну караш үчүн саясий эрк бүгүнкү президентте бар. Бүгүнкү мынакей президентке коррупция менен күрөш боюнча Камчыбек Кыдыршаевич чоң жардам берип жатат. Кече жакында маалымат уктум, ушул соцзащита трудада дагы бир топ коррупционный схемалар ачыкталып атат депчи. Анткени биз билип эле жүргөнбүз, адам төрөлгөндө пособия деген бар, анан сүйүнчү деген бар, анан кийин жаш бала деген пособиялар бар, андан сырткары безработный деген пособиялар бар, өлгөндүгү тууралуу жанагындай 3 категорияда өзүнчө акчалар каралган экен. Анан биз угуп жүрүп өтөбүз, соцзащитага баягы бюджет каралып атканда бир 5-6 миллиард сомдун котор бөлүнүп атканчы. Бирок элдин алып атканын бир уга элекпиз да. Ошонун баарынчы. Ошондуктан биз ошонун баардыгын жөнөкөйлөшүлсүн. Көптөгөн справканы ар кайсы мекемеден чуркап жүрбөсүн. Анан өз дарегине мейли 30 миң болбосо 15 миң болобу, 5 миң болобу, адам гражданин өзү кайсы учурда кайсы акчаны ала алам жана кантип алам деп билиш керек дагы, алыш керек. Анычы. Ошол максатта бара жатабыз. Бул максатта жогорку кеңеш дагы колдоп берет, президент дагы буйруса колдоп берет деп ишенип атабыз. Кыргызстан мындай мен деле сиз эмес, мен дагы биринчи жолу уктум жанагы 3 категорияда акчалар каралган экенчи. Бирок бир дагы адамдан уга элекмин, ошол категориядан ушул акчаларды алдым элем депчи, пособияны. Ошонун баардыгы жөнөкөй болуш керек. Бир статьяда, например, бир адамга монча акча калса, ошол акча адресине жетиш керек. Анан майдалап баардык жакка жазып койгон, бирок бирөө дагы ала албайт. Толтура бир чиновничий, мындайча айтканда, справкаларды баягы мындайча айтканда ар кандай тоскоолдуктардын баардыгын жоюш керек. Тем более азыр Кыргызстан ушул цифровой деп коет. Ошол жака жылып бара жатабыз. Справкалардын баардыгын жок кылып туруп, кызмат көрсөтүүлөрдү жөнөкөйлөштүрүп туруп, ушул реформага барышыбыз керек да. Эми албетте мындай да 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Биз мынакей Кыргызстан эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында алдыга жыла турган, керек болсо мына азыр сиз айтып аткан маселе боюнча толтура көйгөй жаралган. Эл билбейт, жанагындай ийри акчалардын бөлүнүп атканын эч ким билбейт. Балким аз жарандарыбыз пайдалангандыр да. Бул мыйзам долбоор эгерде чындап эле колдоо тапкан болсо, анда эң жакшы көрсөткүч боло турган болуп турат экен. Ошон үчүн биз да каалайт элек ушул мыйзамды. Дагы бир айта кетчү нерсе бар. Бул мыйзамда крематорий деген дагы каралып жатат. Мен адамды өртөйт. Бул атайын бир мындай мекеме, здание болот. Мен уккам бир 15 жыл мурун бир чет эл аралык уюмдар куруп беребиз бекер деп сунуштаганда Кыргызстан эли каршы чыгып курдуртпай койгон. Ошондо ушундай элдерге түшүнүп келген, ошону курганда эле өлгөндөрдүн баардыгын өртөп баштайт экен депчи. Анан биз буну киргизип жатабыз. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күндө Бишкекте
80ден ашык улуттар жашайт. Орус, корейстер бар, башкалар бар. Алар бүгүнкү күндө өздөрү келип бизден талап кылып жатат да. Бизге крематорийни куруп бергиле депчи. Анан бул курул элек, бул мыйзам курулат деген бир ишеничте бар. Эмнеге дегенде биз эзептеп көрсөк өтө чоң пайдалары бар экен. Курулгандан кийин адамдар жана башка диндегилер келет дагы өздөрү макулуктарын беришет, арыздарын жазышат, андан сырткары өздөрү төлөшөт. Бекер да болбойт, өздөрү төлөшөт. Ошол учурда анан ишке ашат булчу. Эң пайдалуусу ушул. Жаныбарлар, уйлар, аттар, койлор жанагындай яшур, сибирский язва деген жугуштуу бир коркунучтуу оорулар менен ооруганда Министерство сельского хозяйства жана санитарный СГЦНдер биригип алып туруп, аларды алып келип туруп өлтүрүп, анан шаардын четине чоң кылып казып, анан 1 метрдей эмени куюп үстүнө бетондорду коюп, андан санитарный зоналарын определять этишет да, баланча жерге чейин эч ким жолобош керек, мынча жылга чейин тинч. Өтө чоң проблемалар. Шаардын четинин арга жеринде саркофаг деп коет, ошондой жерлер бар. Бирок алар ошол боюнча турбайт, ал жергеден саркындуу суулар киретчи, бузулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул крематорий коюлганда ошондой жугуштуу оорулар, жаныбарлардын баарын алып барып туруп ошол жерге өртөп туруп күлүп калат, эчтеке мындай жок болуп кетет да, мындайча айткандачы. Жанагындай көп маселелердин баардыгы өзүнөн өзү жоюлат. Антан сырткары жанагындай азыр корейстер, орустар, башка диндегилер келип туруп өздөрү суранышып атат. Аларга уруксат берилет, эгер суранып келип өздөрү арызын жазса, андан кийин акчасын төлөсө, аларга жанагындай шарттар ушундай түзүлөт, крематорий деп. Бирок азыркы учурда алар өрттөлбөстөн эле жөн эле жерге көмүлүп атат. Өрттөлбөстөн алар жерге коюлуп жатат. Бул ушул менин акыркы суроом. Айтыңызчы, мынакей сиздер ушул Бишкек шаардык мэриясынын аза кызматтар агенттигин жетектейсиз. Азыр негизи мындай жалпы журтка ачык тарифтер айтылбайт да. Эми азыр адамдар коюлуп атат, анын баарын өздөрү төлөп атат. Мынакей сиз өзүңүз айттыңыз, эгер төлөбөсө алар 1 айлап жатып жалпы чуңкурга коюлуп атат. Ушул тарифтерди сиздердин эмне кызматыңыздар бар, кандай көрсөтөсүздөр, ушу боюнча дагы айтып коесузбу кыскачараак? Урматтуу мекендештер, Бишкек шаарынын тургундары, сиздерге дагы бир жолу кайрылып коеюн. Өзгөчө айыл өкмөттөрдө сиздерден ошол тургандыгы тууралуу справка о месте жительства деп коет. Ошону талап кылышат. Бирок бизде андай талап жок. Биз борбор шаар болгондуктан кайсы жактан келген болсо биз аларды коюп бергенге даярбыз. Жанагы справкасын биз талап кылбайбыз. Көптөр ошентип дагы кыйналып жүргөн угуп жүрөм да. Справка место жительства керек, шаардык болбосо койбойт экен дейби. Бизде андай маселе жок. Жерлери Бишкек шаарына кайрыла турган болсо, биз жерин бекер беребиз. Анан кийин ошол көрсөтүүнү казып берип толук түрдө. Анан кийин кайра койгондон кийин көмүп беребиз. Ошол кызматыбыз төлөнөт. Бул кызмат христиан динине тиешелүүлөр, анткени алар түз эле коюп туруп гроб менен коюлат. Ошол 10 000 сом. Ал эми мусулман динине тиешелүүлөр болсо, ал казылып туруп түбүнөн дагы капталды көздөй казылат. Ошол себептен ал 12 000 сом. Андан сырткары машина менен жеткирүү кызматтары бар. Мисалы үчүн Гроздко барыш үчүн 30-40 километр алып барып алып келет. Ал 2,5-3 000 сом турат. Атайын жанагындай спринтер автомобилдер. Андан сырткары боз үйлөр бар. Чаканыраак темирден жасалган боз үй, ал 7 000 сом турат. Мына бир күн барып биздин кызматкерлер тигип берет. 1-2 күн өткөндөн кийин кайра барып жыйнап алып кетишет. Чоң жыгач боз үй бар. Чоң жыгач боз үй. Ал 10 000 сом турат. Андан сырткары казандар бар, стулдар бар, узун стулдар, титандар бар. Ошолардын бардыгы биз суранса кызматты акы катарында алып барып беребиз. Алардын мисалы үчүн столдор 200 сомдон турат, жана 10 киши отура турган стулдар.
казандар 500 сом, ушундай бир өзүнүн кызмат акылары бар. Турахан мырза, бизге убакыт бөлүп ушул маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте азыр парламентке сунуштап жаткан сиздердин мыйзамдуу долбоор дагы бул биздин жарандарыбызга абдан жакшы жактары көп экен. Ошондуктан биздин эл өкүлдөрү дагы муну колдоп берет деген ишенимде бололу. Биз дагы сиздердин ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бакубатчылык каалайбыз. Рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: өлүмдөн коркпогула, өлүмгө даяр болгула деп. Ошондуктан биздин кызмат маркумду узатуу, сөөгүн жайга коюу иштерин уюштуруу милдети жүктөлгөн себептен биз ушул жаатта Бишкекте өтө чоң көйгөй, ушул Бишкекти эле чечүү менен чектелбестен Кыргызстан боюнча чоң реформаларды уюштуруп, ушул жаатта иштерди иретке келтирип, адамдарга шарттарды түзүп, шарттарды эле түзбөстөн жакыр башка адамдардын баардыгына коюп алууга жеңилдиктердин баардыгын каратып, жазып, сунуштап жатабыз. Бул мыйзамдын кабыл алынышы менен Бишкек шаары өзгөчө жана бүткүл Кыргызстандын маселелери баардыгы чечилет деген терең ишеничтебиз.